Бермет апабыз ошо Кожомкул атабыз менен кул болду ата жасаган тегирменге апаратат. Кайган киши жашы келип калса дагы менден мурда аттап барат. Мында барат. Жол көрсөтүп. Мына аркын менен аркында. Өзү колум менен качканмын. Мына качкан арык. Мына нолу деп коет. Мына жерден суу мындай барат. Мына өзүнүн нерси мына жырасы. Мына ушул жерде. Мына ушул жерден суу мындай. О, суу тегирмени ушул жерде болчу турбайбы? Мына ушул жерде тур. Ассаламу алейкум. Алейкум. Жакшы. Мынакей туугандар. Кожомкул атабыз. Жаңы айтып турмун бирөөлөрдө. Барасы темирден болуш керек эле. Мейиргери темирди кантип артынан 42-жылы согуштан кийин муну неткен. Тегирмен ушу барасы темирден болуш керек эле деп мен. Жыгачтан эме жок, темирден деп. Жыгачтан мынанын астында жатыр. Жок, могу суу түшкөн барасы жыгачтан болуш керекпи деген эле жок, темирден. Илгери сварка жок, темир жок, каяктан болду эле дейт. Жок, бул 42-жылы мен Есенжандын истегени бул. Акул болдун истеген мына барабан мынын астында жатыр. Мен көрсөтөм азыр. Тине барабан жатат. Ана барабан астында жатыр. Жок, барабанды көрдүм, ошо темирден болчу деп айттым да, мындай суу айлатканычы. Жок, темир жаңагы кезде уйготсуз не болгон жок. Темир болгон жок. Атам айтатын. Мына Мурадын истемегенди биз истеп атырбыз. Тарыхын билесизби эке? Мунун тарыхын деле билбейм, бирок атам айтып калчу тиги. Кожомкул аксакал өтүп барат, ушуну аябай күткөнбүз депчи. Коюп берет, көтөрүп коюп берет, ошо көтөрүп коюп берген деп атам айтып. Май жарылдыдан келген. Май жарылды Капчыгайдан Кос өгүз менен кул болду менен чоң атабыз Кожомкул барып 30-жылдарда мында кыйынчылык саман болду го, ошондо канчамы элди аман алып калган мына Кос тегирмен, мына темирден Кос неге өгүзгө чегиртке салып алып келген Кожомкул ата менен. Сону мына дөңгөлөтүп сегип отуруп кул болду. Кабылуулуу кул болду чоң атабыз, дөңгөлөтүп ортосуна ойгон. Сондан кийин мына жерде барабан деген бар. Барабан бар. Барабанды жыгачтан жасаган барабанды. Шүмөк болгон мына жерде шүмөгү бар да. Шүмөктү тоже неден жасаган, жыгачтан. Сол жыгачтан жасап, сону неткенде мына атам айтты, маркум айтат, мына кезде мен баламын деп Есенжан атам. Сол ташты акырын көтөрүп алып барып кана койгон дейт. Дагы кандай керемет касиет деп айтып отуратын атам. 30-жылдарда бул өтө кыйын заман болду го. Элдин казактар, кыргыздар аштыкта. Мен өзүм бала кезимден көрүп калдым. Асылтул деген апаны айтып отуратын. Ушу тегирменин несинден биз аман калдык. Тегирменин аркасында. Суу тегирменин аркасында. Суу тегирменин аркасында. Бул эми суу тегирмени болгондой экен. Муну суу тегирменинде мына жерден арыкты каскан, Кожомкул менен кул болду каскан. Үшемчек деген суу бар. Üçenчек суусунан бери сууну бөлүп келген турбайбы, Бөлүп алып келген мына. Нолу дейт мына, нолун жыгачтан жасаган. Суу могул арык аркылуу келген. Жыгач арык го дейм бул, Нолу дейт мына жерден, мына ушул жерден алып келген. Мына арыктан касып, мына жейик менен мынандай алып келген, Мына арыктан алып келген. Кожомкул менен кул болду касыбай келген муну. Ошо үшемчектин суусун өз колдору менен. Техника жок дейм ал. Ал кезде техника жок го. Сон касып әкеліп сууну койгондо ана ташты Кожомкул атабыз көтөрүп барып койгон го. Сондан кийин кандай атам менин өзүм атам Есенжан айтатын. Кандай бул күч, кандай керемет касиет деп айтатын. Мен бала кезегим деп атам айтып туратын. Андан кийин согуш убакыты 41-жылы согуш убакыты башталганда чоң атабыздын ордун өзүм атам Есенжан кармаган. Атам мына нерсе барабан, мына жерде барабан деп турбуз го. Мына тегирмендин барабаны
ана судан нетілгенде мына барабан дейді мына. Ооба. Мынаны неткенден кейін атам Есенжан өзі жасаған мына барабанды. Атам Есенжан өзі жасаған. Құл болды соң атабыз жығастан түйін түйген, темірден түйін түйген соңыста болған ғой. Бүркіт ағытып құс салған. Мынаны менің атам Есенжан жасаған қолменен. Қолменен 42-ші жылғы соғыста атам өзі жасап өзі неткен. Сонда ана елді қаншама елді аман алып қалған мына. Елді аман алып қалған тегірмен ғой. Неге соғысқа талқан, ұн жіберіп отырған мына осы тегірменмен. Ушул тегірменмен? Ушул тегірменмен. Фронтқа қызмет қылып тұрды ғой? Фронтқа жіберіп отырған. Ана айтып отыратын мен өзім соңой қалғанда да оқып отырдым. Құлет деген атауыз айтып отыратын. Өгісменен, атменен артып, апарып вагонға артып, соғыста солдатқа жіберетіміз. Мына тегірмен қасиетті қаншама кісінің жанын алып қалды. Соғыста қанша бала бақыран аман алып қалды деп илап бірамында тастық құшақта өйіп отыратын. Мына осы қазір кісілердің бірі де жоқ. Құлет те жоқ, Аманқұл да жоқ, Насбек деген аталарымыз болды. Бәрі жоқ. Мына біздің ойнаған жеріміз анда кісінекей болдық. Біз кішінекей болдық, мына жерден суыны мұндай бөгейтін, бұл жаққа бөгегенде су бұл жаққа кететін. Сонда мына жердің суыны тегірменге бөгегенде мына жерде форель балықтар туйлап ататын. Біз кішінекейбіз ғой. Анда жаман уақыт қой. Бөлме бар болып тұрбай, кішінекей. Сонда жүгіріп барып нететіміз. Мына жерде мына айылда балдар болды, Құлет атаның баласы болды, Асқар атаның баласы болды, Аманқұл атаның балдары болды. Бәріміз сілең айлақтап осы жерден балық теретіміз. Балықты жинап апарып апама бергенде, апам беш болды. Сондай қандай қасиет, қандай адамдар десеңізші, кең пейілді. Сол балықтың шегін аршып, майын жинап, майына балық қуырайтын, білесің бе? Соны қуырып, мынандай али күнге есімде сары чарасы болатын бір қисық. Осы толсып салса, мына жерде отырып, бәріміз отырып жейтінбіз. Мына өмір. Мен той үстіне торғой жұмыртқылаған заманды бізге сондай той үстіне қандай заманды құрып берген мына ата-бабаларымыздың арбағына тасым етеміз. Қайда жүрсек та қырғыз елі ұмытпаймыз. Мұндай кісілер, қаншама кісілер есте айтылбай қалып жатыр. Мына сілер жастарсыңдар. Жастарсыңдар. Сіз жастар аман болып, сондай ат аталмаған чоң аталарыңардың арбағын көтеріп, сондай елге дүниеге танытып отырсаңдар, тойсында той болып, рахмат айтып, ақылды, бақытты балапандар боларыңдар. Рахмат, Эжеке. Эжекем ушул Сусамыр өрөөнүнө караштуу 1-май айылынын кызы казакка турмушка чыгып, Казакстанда жашайсыз Эжеке. 45 жыл жашайм. 45 жылдан бери ошол жерде, анан атайын ушул ташты бизге өткөрүп беребиз деп келди, ат артып, жол карытып алыстан. Улуу башын кичүү кылып дегендей. Мен разымын, апа. Мен силерге разымын. Силер аман болгула, жаштар аман болсун. Алды менен элибиз тынч болсун, жерибиз аман болсун. Ушу балапандарыбыз бакыттуу болуп, силер аман болуңдар. Жаштар аман болсо, бизде кайда жүрсөңөр да эл журтуңарды унутпаңдар, жаштар. Мына рахмат Эжеке. Мына мен айта кетейин деген, мына өзүмдүн сиңдим Нарын областындагы айта кетейин деген Нарын областында мен турган жерим солтүстүк Казакстан, Петропавл шаары дейт, Россияга жакын турабыз. Мына крупный бизнесмен куш канаты менен, су куйругу менен конот жейди го. Менин канатым да, жаным да, малым да, каным да Кыргыздын ең атақты кысы бизнесмен. Казакстанда жүрсе да элин, жерин унутпай, мына ата бабасынын арбагына мени жетектеп колуман алып келген. Мен разымын. Мына сиңдим. Сиңдиме разымын. Рахмат. Кайда жүрсе де аман жүрсүн. Аталарыбыздын арбагы разы болуп, жорткондо жолдосы кадыр болсун. Чоң рахмат. Азыр биздин техникаларыбыз да келди. Кран. Ана ушул машинеге жүктөп кетебиз. Бuyakta тууган урук, ушул таштын тарыхын билгендер келип отурат. Азыр дагы алардан. Байке, сөзүңүз каралжы.
Бул тегирмен ташын сиз дагы бир таржымалын айтып берип койсоңуз кыскача. Кандай болду эле, эмне болду эле? Эжеке да айтып берди. Сиздин дагы айтыңыз боюнча. Бул таш эми тиги жаманчылык учурда, ачарчылык учурда биздин чоң атабыз сергер уста болгон экен. Анан ушу элдин турмушун көрөм этип ачарчылыкта. Анан ушу бир темирген жүргүзүп бир талкан кылып берейин деп ойлоп атам. Анан ушу Жожобай батырга барган экен атам. Анан мага жер бер, ушунда суу алып келип ушу элге бир темирген жүргүзүп ачарчылыкта ушу талкан кылып берейин дептир. Анан Жожобай батыр айткан экен. Кул болду уста дептир. Каалаган жериңден барып, сууну чыгарып, каалаган жериңден темирген жүргүз дептир. Эл үчүн да. Анан ушу кул атам келип ушу жерге эметип, ушу жерди көрүп. Анан иниси бар экен сатылган деген. Силердер билесиз, Жүтекейдин атасы. Ушу кишинин айтты, мага жардам бер. Ушу темирген жүрсөлүм дептир. Анан кул атам кичирекке кишкен. Анан ушу кул атам ушу жерге сатылган чоң атамды ээрчитип келип алып, анан ушу жерге ушу темирген жүргүзгөн. Эми ал бул ташты боякта жолго деп коет, боя тескенин. Ушул жактан көргөн экен бул ташты. Анан ушул жактан барып касып жар кылып мындай. Анан кош өгүздү алып барып чинеге салган экен, кулатыпчы. Анан сүрөткө өткөндөн бу жерде бир жантайма жер бар экен. Ушул жерден таш кооп кулап түшкөн. Оодарылып түшкөн экен. Анан кийин бу жерде Аманкул деген аксакал бар экен, Абсадыр деген аксакалдар бар экен. Ушу айылып чогулуп барып ташты салалбай коюшкан экен. Анан салалбай койгондон анан ушунда кул болуп чыгандым айткан экен. Эй, балбан, о арамсак өтөт, малы бар. Ушу малга өсөт. Ушу кошекемди, Кожомкулду карап турган экен. Ушу атамдар менен замандаш киши болгон экен да. Анан карап турса, ушунда бияктан өткөн экен. Өткөн экен да, анан берин тосуп алып, Кожомкул атаны чыкырып келип, "Ай, ушундагы бир кичике бир жаргылчак тегеретели" деди. Ушу монтип кулап калды. Ушуну салып атасыз десе, Кожомкул ата чыгып, эки жагын карап туруп айткан экен. Бир узун кайыңдан неметкен кургаткан калтек алып келген деген экен. Анан атам келип берден мына биздин үйдүн орду берди. Ушуну баягы корого эметилген. Койгон баягы кайыңды алып барып, калтекти алып барып берген экен. Анан Кожомкул ата ушуну алдына сойлоп туруп, тебетай мындайынан төрт бүктөп туруп, бу ийиң оюп туруп, анан ушуну окшоп туруп салган экен. Ушунда буту кызылашка чейин жерге батып кеткен экен. Кызылашка чейин. Анан ушу темирге масын тигишинен ыдырап кеткен экен. Ыдырап кеткенден анан бизде мен деле көрүп калдым. Султаналды деген чоң атаны. Ушу чоң атаны чыкырып келип, түнү менен анан ушу масын кайтып ултарып берип, коноктоп, анан усаткан экен арамсага. Анан ушуну алып келип берге ушу ташты мына чегип калган калдыгы берип турат. Анан ушуну кесип. Тетиги жерде. Азыр көрөбүз анда бар. Эми буяка келип анан көтөрүп муну коюп атпайбы, карабайсызбы? Анан карасыз, анан берге алып келип анан ушу чеккенден кийин тиги немкенен анан берге алып келип көтөрүп. Бул чегилелекте көтөрүп келип атпайбы, карабайсызбы? Чегилелекте алып келип жаңы чинеге салып алып келгендеги таш тетигиде. Бар, көрөлү. Дароо. Тептегерек кылып, толук кылып кескен карабайсызбы? Кесиндилери моголор турбайбы? Мына кесиндилер бол, мында алып бар тарафына таттастар бул кандаласы. Көрүңүз, кесиндилери. Мына көрүңүз, кесиндилери. Мына кесиндилери. Ушунда ташты кесип чыгып, анан кийин жана байке муну тиги кесилелекте көтөрөт атпайбы? Кесилелекте же Кожомкул тетектен таладан көтөрүп атпайбы түртүп. Бул канча тонна болуп кетти? Анан келгенден анан кесип чыган. Канча эми болжолду? Көрдүңбү, мону кесип чыган. 10 бар, Мына кесип чыган. Мына ушул тарындылардан ушуну кесилген тарсын бул төртөтөн. Анан кийин мына ким ушул көмүскөдө жүрдү. Анан баягы бул заман болуп калды. Анан бул токтоп калды да. Эми силерге да рахмат. Алып барып эми ушул тиги Кожомкул атанын музейинин жанына коесуздарбы? Бир ылайыктуу жерге коюп, ушу атамдын атын эметип мына кул болуп элсине мен небереси болом. Элдик киши да карабайсызбы? Көрдүңбү, элди бакканда ушу менен. Элди бакканда. Мен деле кайран кишилер. Кийиннере угуп калдым бу жерде. Асымбек байкенин апасы бар болчу. Биздеги кереби чабан болуп жүрдүк. Ушунун апасы да айтчы. Жанаң ушу ачарчылыктын балдарымыз ушу эсекемди тутуп келип бу жерге балдарым ушу темиргендин ушу талкан менен ушу балдарымды багып калдым деп. Анан мына бу Самаш байкасы түрүп жүрөт. Самаш байке да айтат, эсекеми, мына эсекем эметпегиле эл баккан киши деп айтып калат. Самаш байке де. Моң курман Самаш байке айтып калат. Эми муну могу чоң таш бул деген. Канча ташты кесип чыксын. Ташты түрүп салган. Көрдүңүзбү? Эми канча килограмм чыгат, канча вес тек алып барсаңыздар көрөсүздөр. Мындай саласыздар. Бул тигинин салмагы бир топ болот экен. Кесилген ташты чогулганда 1 тоннадан ашып кетет го дейм. Ушуну түрткөндө алып болгон деп ушу.
Мына Арамзага кетип баратканда кармап турду. Армасаң малга барып аткан кезде колункулата. Анан ушунда мына бу жолдон мына бу жерден кечип барда мындан силеден. Ооба, мынтип кечип өтчүбүз. Кечип өтүп анан мунун кетип барганда бу жерден анан тосуп калышып, анан ушу колункулаттан чыкырып мына бу жан темадан куруп калган ушул жерден салган экен ташты. Жакшы. Анан Жакшы. атам айткан ушул жерден салган деп. Азыр дагы биякта аксакалдардан сурап көрөлү. Дагы айта турчуларыңыз барбы? Мен болсо ушу Кулболду чоң атамдын небереси болом. Кулболдунун баасы Эсенжан баасы менмин. Атыңыз? Атым Шайынбек. Муну атамдан кийин мушу мен 1-2 класска окуп турган чейин жүрүп турган мен өсүп көрүп калдым да. Берен далай иштеп аткан. Ой, мен көрүп бердим бадыра калып мына үйгө куруп жечибиз. Ошо жерден ушуга эгилдери тиги жүгөрү алып келип буудай алып келгенде ушуну. Аке, могул эми суу тегирмен да бул. Ооба. Кол тегирмен эмес. Суу тегирмен. Суу тегирмен. Эми кандай ыкмада иштечи? Ошону айтып берип койсоңуз, кээ бирөө жаштар билбейт да азыр. Ыкпасынан берип турайын эмес. Муну ыкпасынан сага көрсөтөм. Муну мен жүргөн мен деле көрүп калдым муну. Кана суу келет дейт өйдөдөн. Мына атын моосу турбайт кимде бүт тартпайсың. Мына моордун суу келгенде мына моордун ноосу да көрүңүз, муну суу чыгып да ача мен эмески муну. Ушул ноо менен чыгат. Аны моо көрүңүзбү? Бара турат мына бара, темир бара. Ооба. Темир барада ишкип турат мына борку. Өйдө бул бара тегеренгенде, бул ишкип тегеренип мына лента турган. Лента ташка эметилген да таштырган. Бул айланат. Бул айланганда темирген ошо айланган. Анан көрүңүзбү? Ушул тегинен эмес бар болчу, үкөө өтүрө видео алыш керек. Таштын немеси бар да, бал тегеренип турчу да, ишкип менен. Бал, Бал бар да, мындан неме айтат, бул ташта бал бар, ташты тегеренип. Иремен менен, через иремен неме тегеренип, суу ноолуу менен келет. Суу тиги барга тегенен бул неме тегеренген, аны тегенде кыз тегерен, ушуга эгин түшкөндө. Бу эки ташты тең чоңатан көтөргөн таш. Ошонун башын жеткен дедим. Ооба, айтышты. Кесип чыктан акысын. Кесип чыктан кийин таш. Кожом кулакта арба колдо өттесе да ошо киши. Эми арба колдосун. Турган темир. Ушунун алдында турат, темир турат го тегиш. Рахмат. Разы болуп. Урпактары арбагы менен жөнөп. Кран келет абы? Ушунда эң калган ташты алып кетип аткан силерге да чоң рахмат. Ошо бүт Кыргызстан. Арба колдосун. Чоң рахмат. Арба. Казакстандан келген акебиз бар. Атайын ат артып, жол карытып бул кишилер да келди. Кандай экен, аксакал? Мына бир касиеттүү жер экен мына турган жерибиз. Мына ата бабамыздын арбагы риза болсун, сол кишинин бүгүн мына арбагына мунажат этип келип турмуз. Куран багыштадык, кабыл этсин Алла Таала. Мына бир керемет дүнүйө экен. Аш жалаңаш заманда сол казак менен кыргыздын балаларын асыраган осы атамыздын арбагына басыйбыз. Мынандай дүнүйөнү колдон ар кимдин колунан келе бермейди. Үлкөн батыр болгон адам, үлкөн искер болгон адам мына сууду пайдаланып сол мына халыктын барлыгын асыраган согуш кезиндеги ашарчылык кезиндеги аш жалаңаш балаларды ауылдың балаларын, ауылдың адамдарын алып калган ғой аштыктан. Осы дегениңиз енді үлкен ерлік бұл. Мына соғыс жылдарында осы диірменнің арқасында соғысқа мына өзінің унун жіберіп тұрған. Ол да болсын үлкен ерлік. Өйткені соғыс кезінде әркім өз басында өзі болғанда, бірақ сол елім, жерім деген атамыздың сондай аруағы шат болсын. Сондай кісілердің мына тастап барып қазір үлкен қаланың ортасына қойып, әрбір азамат келіп осында ерлік істеген атамызға бас иіп, тасын сипау керек. Өйткені ата бабамыздың арбағы қолдасын, осы кісілердің ерлігін жеткізу керек келесі ұрпаққа. Осындай атамыз болған, осындай мен мына Қазақстаннан келген құдаларымыз осы әулеттің. Енді мына әдей келдік осындай үлкен іс-шара бар екен деп. Соған енді елге айта барамыз. Мына екі халықтың, қазақ пен қырғыздың достығының белгісі бұл. Жай ғана тас емес. Мына аш-жалаңаш болған қазақтың балаларын асыраған, екі шекарада болғанда сол. Олар бөлінбеген, қазақ қырғыз бір туған деп біз жай айтпаймыз. Расында мына туғандығымыздың, туысқандығымыздың белгісі осы мына тас. Соның арқасында көп адамды аштықтан алып қалған. Сондықтан мына тастап барып қойсақ, бұл қырғыз елінің бір ерлігінің, мына қазақ пен қырғыздың бір бірлігінің белгісі болады. Айтқаныңыз келсін, чоң рахмат. Ушундай экен, эми азыр Куран окуйлу, же окулдубу? Окуйлу Куран. Оомин. Жана да окулган. Куран окуп сен Куранды тартып ал, Куран окут. Жок. Мына тартып атам. Куран актыл окут, Куранды тарттым. Окуй берсиңер, ким бар дагы? Бак, ким тартты?
Mına atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yulad ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yulad ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Subhaneke rabbike rabbil izzati amma yasifun. Vesselamu alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Батыр қойыңыз. Кул болду үгесин жанын арбагына жалпы арбактар болду. Amin. Арбақтар разы болсын. Арбактар. Шаймек ата, ол темір. Не деп қойшы эле? Бара. Бара, Эми барабан да, Бара мына айланат да ошо. мына бо ноодон менен келип суу барага тигенде, бара тегеренгенде мына бор көстүкү бараны ишкиптик менен тегерткенде мында илента турган. Мында илента таш менен ташта эме турган. Ошо илента менен таш көбөй кетилип анан буга тигенде бул эме тегеренгенде ташты ошо тегерткенде илента тегерген. Анан ушунан таш тегергенде тиги үстүнөн санактан эгин түшкөндө теги таштын ортосуна эме эгин түшүп турганда. Бул таш бир топ желинди да бирок, Бул таш качан бул таш муну чеккен, мунан которуп чегип турчу. Анан кийин канча которуп муну жегилди да. Канча жегилген таш. Азыр эми биз негизи мен таш элекен деп ойлогом да. Эми бул барасын кошо берели деп атасыз, Алла барасын алып барып ушу музейге койгула. Ушу атабыздын, Кожомкул атанын арбактары колдосун. Алардын эмгеги да, кол эмгеги. Мына ушулардын арбагы колдосун. Силерге да рахмат, ушуну барып баарын келип эметкениңерге. Рахмат. Рахмат сиздерге да. Алда баранын түү сементке куюлуп туруп андан көрө ошону. Бул негизичи кийин жазалыптыр, Кийин анан бул Мында семент куюлуп карабайсызбы? кийин анан бул жанакы колхоздошуп, сакоштошуп тургандан кийин келип туруп мына бу жерге жанакы семент куюп бу жерде эметкен да. Ооба, кайра жасаган. Жасаган да муну эметип жеңилдирээк болсун деп. Жеңилдирип таш Карабайсызбы, бул деген сварка болбой, жалаң болт менен бекилиптир. Болт да эмес экен, бул деген жанагы эмелип чабылыптыр. Мунун алдында шарик бар, тетинде шарик бар. Тетинде шарик бар, пашчиник. Ошону айтам. Ал эне пашчиник бар. Туугандар, бул деген пашчини бар кирген. сваркаланбаган, бул өзгөчө. Ал эне алдында кирген пашчиник бар, ал ушу терип турган. Бул жердеби? Ушунун алдында пашчиник бар. Пашчиник. Мына сварка жок. Болт дагы жок. Эми муну бир алганга жараша эми баарын алып барып ошол жака койдум. Рахмат сага да ушинтип келгениңе. Рахмат. Баарын алып барып. Рахмат байке. Силерге да рахмат. Силерге да рахмат. Мен да аябай сүйүнүп атам, тарыхый иш жасап атам. Биз да сүйүнүп атабыз, рахмат силерге да. Бул эми талаада турса ким көрөт? Ким көрөт анан? Өстүрө эскирди. Биз да бул дүйнөдөн өтөбүз. Анан мен биздин балдарыбыз ушу жакта барып көрүп, атабыздын баары аты жөнү жазылса баары тең анан көрүп турушат го. Жүздөгөн миңдеген кишилер көрүп турат. Атабыздын эмелери баары жазылса. Мына жерде пачмик бар экен да, бул кийин жасалса керек, Мында да пачмик бар болсо алдында. Эми жанакы кул Эсенжанда. Эсенжандын балдары биз да. Мен Эсенжандын баасы Шаймекмин. Шуна кул болду мен небереси болом да. Жакшы. Ал киши сергер уста болгон, аябай чоң уста болгон экен. Ушул дагы бир айтып кетишти. Ушул экинин жүрүшүндө ачарчылыкта элдик багып турганда биз ушунда бу нарын карап турчу экенбиз да. Жуңгал карап турчубуз. Ушунда жана Аманбай өсө келип, ушу эмен темиргенди келип көрүп, анан атамдын уста карасын көрүп туруп, ушу атамды пром менен согуштан калтырган экен. Бул элди багып атат, бул согушка албагыл деп, пром менен согуштан калтырган экен. Пром менен. Анан мен ушу атам согушка барбаптыр. Жакшы маалымат экен. Элди багып калтырса, анан мына көчөлүк өсөткөн Сайнап айтчы. Ушу сенин атаң мына элди баккан, ушу кандай кыз келиндер барса, биринчи ушулардын шакектер, топчуларын жасап берип, атын такалап берип биринчи. Ушундан атаң ушундай кишилер деп мына Сайнап деп айтып турчу эле. Алла разы болсун ал кишилерден. Кыйын кишилер болгон турбайбы? Эл баккан. Эл кызматында болгон.
биздин уккан маалыматтар ушул дагы көмүскө калган болсо дагы айтып турарбыз. Аз дагы биз кечигип калдык да, бир аз болсо. Илгерки аксакалдардын өзүнөн уксак сонун болбойт. Мен ушу менин ушу өзүмдүн атамдан укканым, анан бул бизде сатылган ул Жутеке деген бар эле. Ушу байкенде көрсөтүп, ушу байкелерден укканым да бул эми. Так ушу кишилерден укканым да. Ушу сатылган чоң атанын колу ушуга тиген экен, ушу киши каарлуу чоң киши болуп экен. Мендер көрүп калдым акышат атаны бу жерден 100 канчага 106 110го чыгып өлүп агыштыр. Мен көрүп калдым агышындыр. Анан аябай чоң мындай далбырдай болгон кишилер. Эми кошон атада эмес, эми бирок бир каарлуу кишилер. Ушу кишилер ушулардын баарын жанагы арызын касып эмес. Монун чеккенин карабайсызбы? Тепте керек кылып. Кол менен, ара менен кескенде айтат. Караңыздарчы. Ортосуна оюп. Бу ортосуна ойгон да, э? Чеккен метилери бар да. Метилери бар да үйдө. Инструменттер бит бар да, ушун чеккен эмелерин. Анан тартып коелу, ошол инструменттеринчи. Мына бу инструменттер менен чеккенде. Туугандар, мына жүктөп бүтөйүн деп калдык өзү. Эжеке, ушунун баарын уюштурган, демилге көтөргөн сизсиз. Ушул казака, биздин боордош казака турмуш курсаңыз дагы, турмушка чыксаңыз дагы кыргызды унутпай, эне тилиңизди унутпай, биздин ата-бабалардын эмгегин унутпай, ушул жерде тегирмен ташы бар эле аталарыбыздын. Эмгеги бар эле, ошону бир аманат кылып берейин деп атайын мага тапшырып атасыз. Аманатка кыянат кылбайбыз эжеке буюрса. Муну борбор шаарыбыздын спорт сарайга апарып ушул таштарды коюп буюрса, эл жұрт көргөндөй кылып. Анткени мындай да, Кожомко атабыздын атындагы спорт сарайы турат. Айкели турат, жакшынакай болуп. Бирок көргөн киши ойлойт да, бул жөн эле жомокко, бул киши болгонбу, болгон эмеспи, чындыгында балбандыгына күмөн санагандар да бар да. Эми 5 кол тең эмес экен. Анан ушул тегирмендин ташы элди баккан. Ушул тегирмендин ташы факты болуп берет го дейм да. Караңыз, кандай таш. Туура. Ал чегилгенден кийинки таш экен. Чегилгенден кийинки таш. Бул ташты май жарылды капчыгайынан мына Кожомкул, мына Кабабулуу Кожомкулда Кыргызстан гана эмес бүткүл эл билет десем мен жаңылышпайм. Кабабулуу Кулболдуну билбейт. Мындай аталар көп айтылбай калып аткандар бар го. Мына сага көп рахмат. Мына Кыргыздын атын чыгарып атсаң, элим жерим деп жүгүрүп жүрсүң, ушундай ата-бабаларың аты чыкпай калган аталардын алып келип булардын баарын нетип атканга сага биринчиден эли ыраазы болсун, жериң ыраазы болсун, тил көздөн аман болгун. Бул тегирмен өтө киелүү тегирмен. 30-жылдарда казак-кыргыздарды мына айтылып кетти го, казак-кыргыздарда аман алып калып канча мына Асүлкүл деген апаны мен өзүм да көрүп калдым. Ал апа айтып отуратын. Тегирмен болмосо, Кулболдун тегирмени болбосо биз ачтан кырылып калат элек деп. Мына ошол тегирмен мына бүгүн кутты ордуна кондуруп, куз канаты менен учат, куйругу менен конот дейт. Жас өсөт, жарды байыт дейт. Мына урпактары. Мына силер аман болгула. Силер эл жериңерди унутпаңдар. Кайда жүрсөңөр дагы элиңерди, жериңерди, тилиңерди унутпаңдар. Мына алыста жүргөн жаштарга айтатыным, эл жериңерди унутпаңдар. Кайда жүрсөңөр дагы кол учуңарды берип, элибиз бар эле, жерибиз бар эле деп ойлой жүрүңдөр. Кайда жүрсөңөр да. Мына ушундай мына ороз окшогон жигиттер аман болсун, жаштар, уландар аман болсун. Биз картайып баратсак дагы эл жерибизди, каныбызды эч кайда унутпайлы. Мына апарып, мына болбор шаарыбызга апарып кутты ордуна кондурам деп атыр. Мына ороз сага көп рахмат. Сен болмосоң бул таш барат беле, барбайт беле, бир Алла билет эле. Ал мен 70-тен асып калсам дагы мына ыраазымын сага. Көп рахмат. Рахмат, сизге рахмат эжеке. Мына падышабыз дагы, элибиз да сага ыраазымын. Бул өтө чоң нерсе, өтө чоң. Бул кылымдан кылымга, немереден шөбүрөбүзгө
калатын нерсе. Кайда жүрсөңүздөр дагы унутпаңдар, бакыттуу болуңдар. Айтарын алыста жүргөндөр ушундай бириңерге бириңер жардамчы болуп, канат болуп, бириңерге бириңер жардамдашсыңдар. Ана көрө албайтындар көп болот. Мындай жаштарды көрө албайтындар. Андай болбоңдар. Ана калп айткандын, ушак айткандын, кuyruğu бирок там дейт менен бирок үч болот. Андай болбоңдар, жаштар уюмчул болуңдар. Силерге айтарым, алыста жүргөн бизнесмен жаштар баарыңар уюмчул болуңдар. Ошондо гана элибиз, жерибиз көгөрөт. Мына айтып атпын го, Нарындык мына айткан деген кыз бизнесмен куруп. Ошол кыз аркылуу мына мен да ушул жолун таап алып келип мына Орозго аманат кылып колуна берип отурмун. Мына балалары, немерелери, шөбөрөлөрү келип баары өздөрү мына жүктеп уже бүтүрөйүн деп атыр. Аманчылык болсо шаарга алып барып потторуна кондурат. Рахмат Ораз. Мен сага ыраазы. Кайда жүрсөң бакыттуу бол, өмүрүңүзүң болсун. Чоң рахмат. Эжеке, чоң рахмат. Сага ыраазымын. Сен да сага рахмат. Казакстанга барабыз биз дагы, Сен келип туруңдар. Буйрса. Эми мен 45 жыл Казакстанда жумуш иштесем дагы, мына медицина саласында иштедим, иштеп келем. Али да пенсионер болсом да али иштеп атырмын. Кыргыздын жаштары унутпаңдар, эжелериңди, агаларыңды алыста жүргөн. Эне тилиңизди унутпаңдар. Тарыхыңарды унутпаңдар. Мына бириңерге бириңер аралашып, звондап, телефон деген бар, звондап, WhatsApp деген бар, интернет деген бар, ошолордон карап, бириңерди таап, мына ушундай тарыхый нерсени, качанда тарыхый нерсени мына элге көрсөтүңдөр, башка элге. Россия болобу, Казакстан болобу, Америка, ошолорго көрүү керек булар. Билүү керек, кыргыз деген ким экен, кыргыз жери деген не экен билүү керек. Мына силер атын чыгарасыңдар. Айланайындар, аман болуңдар. Кайда жүрсөңүз да аман болуңдар. О, табият, эмне деген табият эжеке? Бул кандай кооз, кандай суусамыр элдин жайлоо деп кандай гана айтылган жер. Кыргыз казакка таанылган жер да бул. Кыргыз казакка таанылган жер. Ала кандай жер болсо дагы, кандай кооз, кандай ала тоо, сону айтылган го. Алла тек гана ошо элим аман болсун, журтум аман болсун, жаштар аман болсун. Алла тек гана ошо кыдырдарып, арбак колдоп, элимдин, жеримдин аты чыгатын болсун. Мен тилейтиним ошол. Кудай деген кор кылбайт эжеке. Буйрса баары жакшы болот эжеке. Чоң рахмат. Жакшы. Жакшы туруңуз сиз. Рахмат. Çekkenin kararınızlardır. Gayran atalarımız. Rozal maga jerpe. Söz de var ki. Ya болжол менен канча чыгат деп ойлойсуң? Эки ал жактан билинеби крандан? 600. Мен моюн көтөрөйүн, алдына бир депке койчу. Ооба, кийин көтөргөн оңой болот кайра, э? Астына бир депке. Чыгат берип болот. Götürüyoruz Beke, götürüyoruz aşağıya.
가만 딱 놓아. Nampak di sana. Jadi sejauh